Саламатсыздар урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Айсулуу Тыныбекова Польшадагы мелдеште алтын медаль алды. Польшанын борбору Варшава шаарында өткөн күрөш боюнча Полон Топен эл аралык мелдешинде Кыргызстандын балбан кызы Айсулуу Тыныбекова 62 кг салмакта жеңишке жетишип алтын медаль тагынды. Бул тууралуу күрөш федерациясы маалымдады. Айсулуу өзүнүн атаандаштарын Польша жана Канаданын балбандарын мөөнөтүнө жеткирбей утуп, финалда Германиянын балбан кызын жыгып койду. Дагы бир кыргызстандык балбан кыз Кальмира Билимбекова 59 кг салмакта польшалык эки балбанды утуп, бирок финалда немис кызга утулуп калды. Буга чейин аталган мелдеште Кыргызстандын балбандары 3 алтын, 1 күмүш жана 1 коло байга алышкан. 19-июнда грек-рим күрөшүнөн 77 кг салмакта Акчол Махмудов алтын, 97 кгда Үзүр Жусупбеков коло медаль алды. 20-июнда 60 кг салмак ченинде Жоламан Шаршембеков, 67 кг салмакта Амантур Исмаилов алтын медаль тагынышты. 67 кг салмакта кыргызстандык эки балбан Амантур Исмаилов менен Разак Бейшекеев финалга чыгып, Бейшекеев биринчи орунду жердеши Исмаиловго күрөшпөй берди. Бул кыргызстандык балбандардын быйыл өтө турган Париж Олимпиадасынын алдындагы акыркы эл аралык мелдеши болуп калды. Ушул тапта Кыргызстанда Париж Олимпиадасына 15 жолдомо бар. Олимпиадага катышууга кыргызстандык балбандар Айсулуу Тыныбекова, Айпери Медет кызы Мерим Жуманазарова, Амантур Исмаилов, Жоламан Шаршембеков, Акчол Махмудов, Үзүр Жусупбеков, Бекзат Алмаз уулу, Эрназар Акматалиев, Аял Лазарев жана сууда сүзүүдөн Денис Петрашов жолдомо утуп алса, марафондук жарыштан теги якутиялык былтыртан бери Кыргызстандын атынан чыгып келе жаткан орусиялык жеңил атлет Сардана Трофимовага эл аралык жеңил атлетика федерациясы олимпиадалык квота берген. Жүдочу Эрлан Шеров менен Кубанычбек Айбек уулу Париж олимпиадасына лицензия алган. Кыргызстандын бокс боюнча улуттук курама командасынын мүчөсү Мунарбек Сейитбек уулуна да жолдомо бар. Кыргызстандын бокс боюнча улуттук курама командасынын мүчөсү Мунарбек Сейитбек уулунда да жолдомо бар. Урматтуу мекенде Ширетмен тиркемеси жакшы мүмкүнчүлүктөрдү жарыялап жатат. Эгерде сизде ширетүү цехиңиз болуп, кайсы бир товарды өндүрүп келсеңиз, мындан ары Ширетмен тиркемесине жайгаштырып, товарыңызды сатууга мүмкүнчүлүк ачылды. Ошондой эле курулуштарга жакшы ширетүүчүлөрдү Ширетмен тиркемесинен табууга болот. Ал үчүн Ширетмен тиркемесин Google Play'ден же App Store аркылуу жүктөп алып, регистрация кылып коюу жетиштүү болот. А эгерде автоунааңыз бузулуп, уста издеп жаткан болсоңуз, дал ошол Ширетмен тиркемесинин иштөө принциптеринде эле Автомен тиркемесин көчүрүп алып пайдалансаңыз болот. Автомен тиркемеси аркылуу автоунаа усталарын оңой тапканга, алардын түрлөрү же тажрыйбасына карап автоунааңызды оңдотуп алсаңыз болот. Кененирээк маалыматтарды төмөндөгү Instagram баракчадан же сайт аркылуу таанышсаңыздар болот. УКМК президенти адаштырган аял Шайырбек Ташиевден кечирим сурады. Ноокат район тургуну президент Садыр Жапаровду жалган маалымат менен адаштырган, бул тууралуу УКМК билдирди. 20-июнда мамлекет башчы Кадамжай район Майдан айылында Шамбесай алтын кенин иштетүү боюнча жергиликтүү эл менен жолугушкан. Анда Ош облусундагы Ноокат район тургуну Апшыр ата эс алуу аймагынын үстүндө алтын кени бар экенин билдирген. Ал ошондой эле ген жогорку кеңешинин депутаты Шайырбек Ташиевдин жетекчилиги астында мыйзамсыз иштетилип баштаганын айтып, бул маселе боюнча чара көрүүнү суранган. Факт боюнча өлкө президентинин тапшырмасы менен УКМК органдары ыкчам иликтөө иштерин жүргүздү. Учурда Ноокат районунун аймагында көмүр, чопо, сланец таштары, гипс жана башка пайдалуу кендер иштетилип жатканы маалым. Анда Апшыр ата аймагынан алыс жайгашкан Турук кенинен башка иштетилбеген натыйжалуулугу төмөн алтын кени жок. Сурамжылоо учурунда Шайырбек Ташиев башкарып иштетип жатат делген. Алтын кени тууралуу маалымат такталбаган жана ушак айыңдын деңгээлинде экендиги аныкталды. Аял бул маалыматты кимден укканын так кесе айта алган эмес, деди УКМК. Аталган жаранга текшерилбеген фактыларды айтканы, өзгөчө мамлекет башчынын алдында башка бирөөгө жала жапкан үчүн жоопкерчиликтүү экени кабарланган. Аял такталбаган жана жалган маалымат менен президентти адаштыргандыгын моюндап, жогорку кеңештин депутатынан жалган маалымат тараткандыгы үчүн кечирим сурады деп айтылат маалыматта. УКМК Конституцияда жана эл аралык келишимдерде кепилденген укуктарга жана эркиндиктерге ээ болгон ар бир адам ошол эле учурда башка адамдардын укуктарын жана эркиндиктерин басмырлаган же кепсинткен аракеттерди жасабашы керектигин эскертет. Ар намысты жана кадыр баркты коргоо боюнча доо арыздар коюлганда атайлап жалган маалыматтарды тараткан экинчи тарап кылган аракеттери үчүн материалдык жана моралдык жоопкерчилик тартат деп айтылат маалыматта. 1, 2, 3 Get
Балыкчы шаардын мэри Азамат Тарнабек уулу Кытай инвесторлору менен жолугушту. Бүгүн Балыкчы шаарында Ысык Көл областынын ыйгар мукты өкүлү Уланбек Далиев жана Балыкчы шаарынын мэри Азамат Тарнабек уулунун катышуусу менен кытайлык инвесторлордун маанилүү жолугушуусу болуп өттү. Кытайдын делегациясынын Кыргызстандагы келечектүү долбоорлорду өнүктүрүүгө кызыктар ири Кытай инвестициялык компанияларынын өкүлдөрү түзүштү. Жолугушуунун жүрүшүндө туризм, инфраструктура, өнөр жай тармактары боюнча кызматташуу мүмкүнчүлүктөрү талкууланды. Кытай инвесторлору Ысык Көлдүн туристтик борбору катары потенциалына өзгөчө кызыгуу көрсөтүшкөн. Уланбек Далиев жана Азамат Тарнабек уулу инвестициялык мүмкүнчүлүктөрү, инфраструктураны жана туризмди өнүктүрүү боюнча пландары жөнүндө айтып беришкен. Тараптар Кытай инвестицияларынын катышуусу менен ишке ашырыла турган конкреттүү долбоорлорду талкуулашкан. Жолугушуу өз ара түшүнүшүү жана кызматташуу таризинде жыйынтыкталды. Тараптар сүйлөшүүлөрдү улантуу боюнча сунуштарды кененирээк изилдөөгө даяр экендиктерин билдиришти деп айтылат маалыматта. Индия мамлекетинен жасалуучу $45.000 акча каражат керек болуп жатат. Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр, барыңыздар амансыздарбы? Мен Элимити фондунун жетекчиси Болотбек Айдаркулов. Азыркы учурда ушул Баткен облусунун тургуну. Ушул эжебиздин уулу оор дарт менен ооруп калыптыр. Ошол себептерден сиздерден жардам суроого муктаж болуп турат. Келиңиздер көптү көсөкөл болот демекчи. Биздин фонддо дайыма кайдыгер карабаган инсандар көп. Ошол себептен ушул бир тууганыбызга жардамыңыздарды аябай, ушул күндө кыйналып, кыйынчылыктан ушундай 2 жылдан бери ушундай төшөктө тура албай, кыйынчылык абалда күн кечирип жатат туугандар. Ушуга кайдыгер карабастан бул дагы биздин бир тууганыбыз, эртеңки күнү ушул тууганыбыз дагы туруп, биздин катарда ушундай басып кала турган болсо, эң чоң бир сооптун жана бир жакшылык иштин туу жокусунда турган адамдардын катарында болобуз туугандар. Урматтуу кайдыгер карабаган кыргыз элим, мына менин балам Орозовбек болот. 2 жылдан бери острый лейкоз менен ооруп келет. Ушул балама Индия мамлекетинен жасалуучу $45.000 акча керек болуп жатат. Ошого аз да болсо да салымыңыздарды кошуп жардам берүүңүздөрдү суранам. 83 97 08 мени канкы деп чыгат. Сберкартта Бахтияр А деп чыгат. Акылбек Жапаров Кытайга жумушчу сапары менен барат. Акылбек Жапаров 25-27 июнда Кытайдын Цинцзян уйгур автономиялуу районунун Үрүмчү шаарында болмокчу. Бул тууралуу министрлер кабинети кабарлады. Өкмөт башчы Кытай Евразия Экспо, жибек жолундагы жаңы мүмкүнчүлүктөр жана Евразия үчүн жаңы жашоонун күчү 8-чи эл аралык көргөзмөсүнө катышат. Эки тараптуу жолугушууларда саясий, экономикалык, коопсуздук жана маданий гуманитардык тармактарындагы кызматташуулар тууралуу сүйлөшүүлөр жүргүзүлөт. Мындан тышкары Акылбек Жапаровдун ири корпорациялардын жана компаниялардын жетекчилери менен жолугушуулары күтүлүүдө. Иш-чаралардын жана жолугушуулардын жүрүшүндө бир катар документтерге кол коюлат. Пакистанда жаалданган топ Кудайга акарат келтирди деп турист өрттөп жиберишти. Пакистанда Сват өрөөнүнө турист катары барган адамды жергиликтүү тургундар 20 июнда Кудайга акарат келтирди деген жүйө менен уруп сабап өрттөп сөгүн көчөлөрдө сүйрөшкөн. Аймактын полиция башчысы Захид Улла Машал радиосуна билдиргендей, алгач тартип коргоочулар туристти жаалданган топтон куткарып, Мадиандагы полиция бөлүмүнө алып барып жашырышкан. Бирок жаалданган топ полиция бөлүмүнүн дарбазасын сындырып ичине кирип барышкан. Алар туристке бензин чачып, өрттөп сөгүн көчөлөрдө сүйрөп, ур тепкиге алууну улантышканын жергиликтүү журналист билдирди. Маалыматка караганда топ олоңдун катышуучулары полициянын 3 машинесин жана имаратын өрттөп салышкан. Полиция кырдаалга байланыштуу ок чыгарып, ондон көп адам жаракат алганы кабарланды. Башаламандыктын башталышына бир нече адам туристтик куранды өрттөдү деп айыпташы түрткү болгон. Мадиан шаарында жана анын айлана тегерегинде кырдаал ушул тапта чыңалган бойдон турат. Бийлик аймакка чукул кырдаал режимин киргизди. Пакистандын Швейцария деп таанылган Сват өрөөнүнө өлкөнүн ар кайсы аймактарынан туристтер көп келет. Волна ден соолукту чыңдоо борбору от массажы менен гайморит, простатит, грыжа, остеохондроз, куян, жел кабыз, артрит, артроз, тизе муун, баш оору, суук тийүүнү дарылоо жана гандин таякчалары менен жасалган массаж аркылуу кан айлануу системасын жакшыртуу, гайморитти дарылоо үчүн бет көмгөйчөлөрүнө от жагуу, андан соң табыгый чөптөрдөн жасалган порошокту мурунга үйлөп ириңдерди алып чыгаруу, төмөндөгү ооруларды айыктыруу үчүн дары чөптөргө сугарылган таякчалар менен массаж жасап, андан кийин от жагып, денедеги токсин, шлак, туздарды чыгаруу,
Бизге келип, кепилдик менен ден соолугуңуздарды чыңдап кетиңиздер. Биздин дарек Масалиев көчөсү 73. Кененирээк маалымат алуу үчүн 0501 119 119. Аселкадырбекова Нурлан Насип менен мамилесине чекит коюлганын айтты. Ырчы Аселкадырбекова Нурлан Насип менен 4 жыл мурда 2 ажырым жолго түшкөнүн айтты. Бул тууралуу ал өзүнүн социалдык тармактагы баракчасында билдирди. Анын айтымында 2022-жылы элдешүүгө аракет кылышкан, бирок 3 айдан кийин сынгандык кайра бүтөй албастыгыбызды түшүндүк. Бул темага байланыштуу бардык суроолордон качам, маек бергени барбайм жана шоулорго катышпай келем. Бирок баары эле Нурлан каякта деп сурай бергендиктен айтууга туура келди, дейт Аселкадырбекова. Белгилей кетсек, ырчы 2020-жылы жол кырсыгына кабылып оор жаракат алган. Ал 2018-жылы Нурлан Насипке турмушка чыккан. Жасалма мүнөз менен Жигули минип шайлоочулардын алдагысы келген Бактыбек Турсбеков Ысык көл 1 мандаттуу округунан депутаттыкка Бактыбек Турсбеков аттанганын жарнама кылып, азганакай эл менен жолугушуп жүргөнүн жергиликтүү тургундар билдиришти. Учурда көлдүктөр туристтик сезон менен алек. Шайлоого анчейин деле көңүл бурушкан жок, себеби депутаттардын баркы кеткен. Айткан сөздөрүнө турушпайт. Ошон үчүн көпчүлүк деле мурдагыдай мандат үчүн чуркагандарга үзүлүп түшө көңүл бурбай калышканы рас. Мындай шартта Бактыбек Турсбековдун агитация кылып атканы да күлкү келер. Бул эргул мурда депутат болуп кыйраткан иши жок, көптүн бири катары жүрчү. Азыр арбын убадалары менен шилекейин чачыратууда. Анан калса жасалма мүнөз күтүп, Жигули минип сүрөткө түшүп арзан пиар кылууда. Өзбек ырчысы Озада Гок Жигулиде ырдап чыгып хит жаратканын билсеңер, ошонун таасиринде жеңил желпи жүрүшкө ык койгонун кара. Эгерде түштүк жергесинде болгондо буга эч ким добуш салбайт беле. Реалдуу план программасы жок. Бактыбек Турсбеков эмнеге таянып алдыга умтулууда. Көрсө топтоп алган акчасы бар тура. Шайлоочуларды сатып алуу менен алдыга суурулуп чыкканы калдыбы? Баам сала тууралуу кылт этсе кыя чабылса керек деп жазган Арба Кейжи сайты. Баалар эселеп жогорулатылган салык кызматынын төрагасынын орун басары кармалды. Мамлекеттик салык кызматынын төрагасынын орун басары ДАС коррупцияга шектелип кармалды. Бул тууралуу КМКнын маалымат кызматы билдирди. Жогоруда көрсөтүлгөн инициалга Дубанаев Адилет Садырбекович туура келүүдө. Атайын кызмат дүйнөлүк банктын долбоору боюнча сатып алууларды жүргүзүүдө мыйзам бузулганын аныктаган. Салыктык башкарууну жана статистикалык системаны модернизациялоо долбоорун ишке ашууда салык кызматынын өкүлдөрү жана башка кызыктар тараптар 4,878,894 доллар суммасындагы товарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алышкан. Анда компьютердик техниканын тармактык жабдууларын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн айрымдарынын наркын 100 эселеп жогорулатылган. Маселен, кадимки электр узарткыч 421 долларга 37 000 сомго, баасы 20 000 сомдон ашпаган туташтыргыч коннектор 11 долларга 960 сомго сатып алынган. Ошондой эле 207 долларга 18 000 сом, болжолду баасы 3,5 000 сомдук кеңсе отургучу алынган деп айтылат УКМКнын маалыматында. Мындан улам мамлекетке 1,267,668 доллар, 110 миллион сомдон ашык зыян келтирилген. Эл аралык донорлор тарабынан республикада өнөр жайларды өнүктүрүүгө бөлүнгөн каражаттар мамлекеттик кызматкерлер тарабынан көптөн бери уурдалып, долбоорлор талаптагыдай ишке ашпай келген. Мындай жагдай мамлекеттик бюджеттин төлөнүүчү тышкы карыздын негизсиз көбөйүшүнө алып келет жана өлкөнүн экономикасынын өнүгүшүнө орду тогуз зыян келтирет деп кошумчалады УКМК. Учурда атайын кызмат тарабынан аталган коррупциялык схемага тиешеси бар башка кызмат адамдарын жана кызыктар тараптарды аныктоо боюнча иш жүрүүдө. Нөшөрлүү жаандан кийин Ноокенде сел жүрүп үйлөрдү каптады. Жалал Абад облусунун Ноокен районундагы Алиев, Садырбеков айыл өкмөттөрүндө 21-июнда болжол менен саат 21:40 тынымсыз жааган жаандан улам сел жүрдү. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Маалыматка ылайык, сел суулары 152 турак жайдын жана 2 социалдык объектинин, бир жеке менчик бакта иштетүүчү заводдун короосун, Бишкек-Ош автоунаа жолунун 523-чакырымын каптаган. Жеринде кырдаалды жоюу үчүн 120 куткаруучу техникалар тартылып, сел каптаган турак жайларды тазалоо жумуштарын алып барууда. Сел каптаган аймактар тиешелүү адистер тарабынан залалсыздандырылып, сел суу менен агып келген мал жандыктар жаныбарларды коргоо кызматы тарабынан коопсуз жайга чыгарылууда.